Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун сотунда алардын күнөөсүз экендигин далилдеген 60тан ашуун документтер, 50дөн ашуун күбөлөр келип көрсөтмө беришти. Ага карабай Бишкектин 1-май райондук соту 2017 жылдын 16 августунда оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновго карата мыйзамсыз өкүм чыгарып, 8 жылдан абакка кести. Текебаев Өмүрбек Чекешевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин 3-3 статьясынын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөдө табылып, өкүм конфискациялоо менен жана уштуу мамлекеттик кызматка бейли укугунан ажыратууга 8 жыл эркиндигин ажыратылсын. Сот өкүмүндө 2010 жылдын 13 майында Леонид Маевский Бишкекте болуп, Хаят мейманканасына токтогон. Ошол күнү Модин, Чотонов, Мамат Керимов болуп, жогорку кеңеште 306 кабинетте Текебаев менен жолугушкан. Ал жолугушууда Текебаев Маевскийге Альфа Телекомдун акцияларын алып берүү боюнча сүйлөшүшкөн. Мындан тышкары 13 май күнү кечке жуук аталган ысымдагы адамдар Супара этно комплексинде жолугушкан. Маевскийдин айтканы боюнча, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев Альфа Телекомдогу маселелерди чечип берем деп 1 миллион акш долларын алган деп белгилеп, чечим чыгарышкан. Соттор корутундусун дал ушул 2010 жылдын 13 майына басым кылып, өкүм чыгарып салышты. Белгилей кетүүчү нерсе, Маевский менен Модиндин көрсөтмөлөрү айрыкча Хаят жана Супарадагы жолугушуулары боюнча жүргөн сот отурумдарында бир нече жолу өзгөрүп турган. Маевский 6 жолу, ал эми Модин 5 жолу көрсөтмөлөрүн көз көрүнө өзгөртүшкөн. Да, мне все равно. Текебаевке 1 миллион доллар пара бердим деген Леонид Маевский жөнүндө сөз кылсак, ал чуулган түштөр менен атагы чыккан адам. 2003 жылы Россиянын мамлекеттик думасына коммунисттик партиянын катарынан депутат болуп турганда, коммунисттик партия жеке ишкер Борис Березовскийден 1 миллион доллар акча алган деп жалган айтып, фракциядан куулган. Негизги маселеге кайрылсак, учурда Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновго карата сот чечими чыгаарда алардын күнөөсүз экендигин далилдеген негизги 5 жагдай жаралгандыгын адвокаттар таап чыгышты. Биринчи жагдай, Маевскийде башка жарандын паспорту кандайча пайда болду? Хаят мейманканасына башка Маевский токтогон. Леонид Станиславович Маевский 2010 жылдын 13 майында Хаятта болгон эмес. Ал жерде Леонид Борисович Маевский жашаган. Анын паспорту таптакыр башкача. 2018 жылдын 18 апрелинде Текебаевдин адвокаттары Хаят мейманканасынан жазуу түрүндөгү далилдүү алышкан. Анда 12-14 май күндөрү Хаятта Маевский Леонид Борисович аттуу адам жашагандыгы көрсөтүлгөн. Анын паспортунун номери 45 08 42 26 16. Мындан улам негизги күбө Леонид Маевский Станиславовичке атасынын атыган эмес, паспортунун номерлери да дал келбейт. Ал эми иштин материалында Маевскийдин 63 номер 90 95 429 жана 63 49 43 607 номерлүү эки паспортунун көчүрмөлөрү тиркелген. Көрүнүп тургандай, булар эки башка адамдар. Мындан улам бул документтеги далилдер 2010 жылдын 13 май күнү Маевский Леонид Станиславовичтин Кыргызстанда, Бишкекте болбогондугун, демек Текебаев менен өкмөт үйүндө да, Супара этно комплексинде да жолуга алмак эместигин даана далилдейт. Мындан тышкары, тергөөнүн жүрүшүндө Леонид Маевскийдин паспортунда чек араны кесип өткөндүгү тууралуу мөөр жок болуп чыккан. Экинчи жагдай, Маевский менен Модин кабинеттен адашышкан. Жогорку соттун токтомунда Маевский жана Модин Текебаев менен анын өкмөт үйүндөгү иш бөлмөсүндө 306 кабинетте жолугушкан деп белгиленген. 2018 жылдын 10 майында Текебаевдин адвокаттары президенттин иш башкармалыгынан 2010 жылы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ээлеген кабинеттери тууралуу так маалымат катын алышкан. Анда убактылуу өкмөттүн орун басары Өмүрбек Текебаевдин 307 кабинетте отургандыгы, ал эми 306 кабинетте убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев отургандыгы так даана жазылган. Бул эки кабинетти адаштыруу мүмкүн эмес. Анткени Атамбаев отурган 306 кабинет түштүк жактагы эшиктен, ал эми Текебаев отурган 307 кабинеттин эшиги түндүк жактан кирип,
кабылдамаларында да олуттуу айырмачылыктар бар. 306 кабинеттин аянты 77 чарчы метрди түзүп, кабылдамасы жана эс алуучу бөлмөсү болгон. 307 кабинеттин аянты 38,5 чарчы метрди түзгөн. Үчүнчү жагдай. 2010 жылдын 13 майында Модин шаардын бардык жерлеринде жүргөн, бирок Супарага барган эмес. Тергөөдө Модин менен Маевский Текебаев менен 2010 жылдын 13 майында саат 18:00 20:00 Хаят мейманканасында жолукканын айтышкан. Бирок Текебаевдин дал ошол күнү саат 17:30-тан 21:00 чейин Пинара мейманканасында өткөн конституциялык реформа боюнча жыйынга катышкан тастыктоочу КТРК тартылган видеозапистер, жыйындын стенограммасы жана протоколдору сыяктуу далилдер чыгып калат. Ушундан улам тергөөчүлөр Маевский жана Модин берген мурдагы көрсөтмөсүн өзгөртүп, кечинде Хаят мейманканасында эмес, кечке жакын шаар четиндеги Супара этно комплексинде жолугушканбыз деп көрсөтмөсүн өзгөртүшкөн. Бирок анда дагы Алексей Модинден жалган чыгып калды. Себеби Нур Телекомдон алынган телефон сүйлөшүүлөрдүн табулограммасы Алексей Модиндин таң эртеден кечке чейин Бишкектин так борборунда болуп, шаардын четинде жайгашкан Супара этно комплексине жакын барбагандыгын далилдеп койду. 4-чү жагдай. Сот материалдык далилдерди катып койгон. Нур Телеком жоопкерчилиги чектелген коомунан алынган расмий документ Текебаев менен Чотоновдун күнөөсүз экендигин тастыктаган негизги далилдерден болчу. Бишкек шаардык соту 2017 жылы 26 сентябрда 2010 жылдагы базалык станциялардын тейлөнүүчү тилкелери тууралуу маалымат сурап, Нур Телеком ЖЧКсына кат жолдогон. Сот жоопту 12 октябрда колуна алган. Бирок сот кылмыш ишине байланыштуу негизги документти күтпөй туруп эле 2 октябрда айыптаган чечим чыгарып салган. Ал аз келгенсип Бишкек шаардык соту 2010 жылы 13 майда Модин менен Текебаев Чотоновдордун жолукпаганын тастыктаган документтерди иштин делосуна тиркеп, жогорку сотко жөнөтпөй, тескерисинче жаап жашырышкан. Натыйжада жогорку соттун судьялар коллегиясы да маалыматтын атайлап жашырылганына укуктук баа бербестен 2017 жылдын 21 ноябрында Текебаев менен Чотоновду күнөөлөгөн мыйзамсыз чечим чыгарган. 5-чи жагдай. Иш боюнча жаңы күбө пайда болду. 2018 жылы 3 майда Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтакунова жаңы далил тапканга жетишти. Супара этно комплексинин ээси маркум Табылды Эгембердиевдин жубайы Жаңыл Турганбаева жолдошунун Текебаевке бир нече жолу жолугууну күтүп жүргөн. Бирок Текебаев референдум өткөндөн кийин гана июль айында Супарага барганын айткан. Менин колумда маркум Табылды Эгембердиевдин жубайы Турганбаева Жаңылдын 4 май 2018 жылы жазылган каты турат. Мында ал анын жолдошу 2010 жылкы окуядан кийин апрель-май айларында Өмүрбек Черкешев Текебаев менен бир нече жолу жолукканга аракет кылганы көрсөтүлүп турат. Бирок алардын жолугушусу болгон эмес. Анткени Өмүрбек Черкешевич Текебаев колу бошобой конституциялык реформа менен аракет кылып жүргөн. Алардын жолугушусу конституция кабыл алынгандан кийин гана болгону белгиленүүдө. Өзүңүздөр билесиздер, Конституция 27 июнь 2010 жылы кабыл алынган. Ал эми Дүйшөн Чотоновго келсек, ал курулай эле жалаанын курмандыгы болуп калган. Анткени 2010 жылы 13 майда түштүктөгү кырдаал курчуй баштаганына байланыштуу Чотонов түшүп, Ошко учуп кеткен. Соттук териштирүүлөр учурунда күбө катары генерал Исмаил Исаков жана башка адамдар Чотонов алар менен кошо Ошко учкандыгын айтып, көрсөтмө беришкен. 2018 жылы 18 апрелде адвокаттар Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынан 13 май күнү бортунда Чотонов бар тик учак Фрунзе 1 аэродромуна саат 11:21 учуп, Төлөкан аэродромуна 12:55 конгондугу тууралуу маалым кат алышкан. Андыктан Чотонов, Маевский жана Модин менен өкмөт үйүндө дагы, Супарада дагы жолуга алмак эмес. Бул жагдай дагы бир жолу Маевский менен Модиндин көрсөтмөлөрү ойдон чыгарылгандыгын далилдеп отурат. Жогорудагы жаңы жагдайлар 2010 жылдын 13 майында жолугушту делген адамдардын ар кимиси ар жакта болуп, жолугушу мүмкүн эместигин далилдеп жатат.
Чотонов Ошто, Тегебаев Таңатбаев убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын кырдаалга байланыштуу чукул жыйынында саат 9-дан 13:30га чейин Хаят мейманканасында ПРООН, Венециялык комиссия жана башка эл аралык уюмдар менен биргеликте өткөн конституциялык реформа тууралуу тегерек столго катышса, саат 14:00дөн 17:00га чейин Разаков, Фрунзе, Орозбекова көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан ошол кездеги убактылуу өкмөттүн кеңсесинде Роза Отунбаева менен түштүктөгү абалды талкуулашкан. 17:30-тан түнкү 21:00га чейин Пинар отелиндеги конституциялык реформа боюнча жыйында болгон. Мындан улам жаңы ачылган 5 жагдай Текебаев жана Чотоновго карата чыккан 3 инстанциянын өкүмдөрүн толугу менен жокко чыгарып, алардын күнөөсүз камалып кеткендигин далилдеп отурат.